Ошондой урматтуу туугандар, сиз менен биз дагы ошол сыяктуу канчалаган айылдаш бир туугандарды, кээде өзүбүздөн улууларды, кээде өзүбүздөн жаштарды, кээ бир учурларда өзүбүздүн балабыз, неберебиз менен тең наристелерди да жерге берип келип атабыз да. Мына ошолорду жерге берип атканыбыздын өзү сен тирүү турасың, бирок качанга чейин өлбөймүн деп ойлобо, сен да бир күн өлөсүң. Сени да бир күн ушинтип табытка көтөрүп келе турган күн келет, аны узак эмес. Сен ошол күнгө даярданмын деген белги дейт да туугандар. Ошон үчүн айтат, өлүм бул насаатчы дейт да. Үнсүз, тилсиз насаат кылат экен. Кантип? Эй, мени көтөрүп бараткан пенде, эй, менин жаназама туруп аткан пенде, ой, менин кабырыма тупурак таштап үстүмү көмүп аткан пенде, сен дагы бир күн мага окшоп өлөсүң. Ошонуңду эстен чыгарба деген өзүнүн айта турган экен, насааты бар экен туугандар. А бирок биз тилекке каршы канчалаган майыттарды жерге берип, канчалаган майыттардын аркасынан Куран окуп, кудум биз өлбөчүдөй кийинкиси ким болот экен деп күтөбүз да. Ошон үчүн туугандар, Аллах Таала баарыбызды бул дүйнөдө жаныбыз денебизден чыкканга чейин, акыретке узап кеткенге чейин, денебиз жансыз, тилибиз үнсүз калганга чейин Аллах Тааланын кулчулугун кылып калайын.